Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар? Баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Ким китеп окуса, угат толкундун үнүн, керек болсо көрүп келет деңиздин түбүн. Ким китеп окуса, өлкөлөрдү кыдырат, кылымдарга, замандарга барып аралайт. Кызыктуу, кызыгасың укмуштуу, китеп досум сыйкырдуу, китеп окуйлуу. Бүгүнкү күнүңөр көңүлдүү жана пайдалуу өтсүн. Китеп, дептер, калем, калемсап жана башка окуу куралдарыңарды даярдап алгыла. Анда эмесе адабий окуу сабагын баштайбыз. Балдар, айткылачы, ар намыстуу эр жигит элинин даңкын чыгарат деген макалды кандай түшүнөсүңөр? Азамат, туура, силердин ойлоруңарга кошулам. Демек биз мындан баатыр, мекенчил, эр жүрөк, кең бейил, тайманбас, акылдуу, кайраттуу жигиттер гана элинин даңкын чыгара ала тургандыгын түшүндүк, Сабактын темасы жолойдун жеңилиши. Балдар, буга чейин биз да Манас эпосунан үзүндүлөр окуп келдик. Бүгүн дагы ошол эпостон үзүндү темасы жолойдун жеңилиши. Бүгүнкү сабактын максаты эмне? Билим берүүчүлүк максаты. Чыгарманы угуп, окуп, анын мазмунун түшүнө аласыңар. Түшүнгөнүңөрдү айтып бересиңер. Каармандарга мүнөздөмө бере аласыңар. Өнүктүрүүчүлүк максаты. Өз ойлоруңарды эркин айта билүүгө көнүгөсүңөр. Тарбия берүүчүлүк максаты. Намыстуулукка, сабырдуулукка үйрөнөсүңөр. Эли жерин коргоо зарылдыгы тууралуу түшүнүк аласыңар. Жолойдун жеңилиши. Манас кабары Бейжиңдеги Эсенханга жетет. Калмактын тагылык дегени баатырдын баарын сомдоду, балбандарың сойлоду, Манас бириң да тирүү койбоду деп жамандап жеткирип барат. Ачуусу келип, жини кайнаган Эсенхан, айласын тапсаң жайлап кел, айлалуу болсоң Манасты акырын тирүү байлап кел деп дөөдүр алыпты. Кайчы кулак каман алыпты. Жолой дөөнү баш кылып Алтайга аскер жөнөтөт. Төбө чачы сүксүйгөн алп жолой жигиттери менен Алтайдагы кыргызга Заматтын ортосунда каптаган селдей кирип келет. Ошондо коркуп калган Жакып Манаска айтканына көнөлү, Алтайдан күткөн саң кара баарын тартуу кылып берели дейт. Манас жоого багынууну каалабайт. Кечээ кыргызды кыргынга учураткан душмандын алдында кул болуп жүгүнгүсү келбейт. Жаш Манас үчүн өзүнүн жеке баатырдык ар намысы, кыргыз калкынын намысы баарынан бийик турат. Эл намысын тепсеткенден көрө өлгөнүм артык деп эсептейт. Ал атасы Жакыпка мындай дейт. Кокуй ата, не дейсиң? Неге мынча маанайың пас? Жоого намыс бергенче ажалым жетсе өлөйүн, малым менен жанымды олжого кантип берейин? Калкым кыргыз сен үчүн курман болуп кетейин. Мына ошентип жаш Манас жоо жарагын шайланып, 40 жолдошу менен Кытай калмакка кыргыйдай тийип, Кызыл кыргын согушту баштайт. Бала Манастын кайратынан жана айбатынан жоонун үрөйү учуп, бет маңдай келгенде туруштук бере алышпай, алыптар менен дөөлөр ат үстүнөн камгактай учуп түшүшөт. Манас өзү келип катылган жоонун таш талканын чыгарат. Жолой баатыр баштап келген колунан ажырап, өзү каңгайды көздөй качып, акыры токойго кирип кутулуп кетет. Кыргыздар жаш Манастын ушул алгачкы ири баатырдык жеңишинин урматына ат чабыш, көк бүрү тартып той өткөрүшөт. Балдар, чыгарма силерге жакты деп ойлойм. Эмесе бир нече суроолорду берейин, ошолорго жооп берип көргүлөчү балдар. Аракеттенгиле. Жаш Манас душмандарга кандай каршылык көрсөттү? Азаматсыңар, туура айтып атасыңар. Жаш Манас жоо жарагын шайланып, 40 жолдошу менен Кытай калмактарга кыргыйдай тийип, Кызыл кыргын согушту баштады. Бала Манастын кайратынан, айбатынан жоонун үрөйү учуп, бет маңдай келгенде туруштук бере алышпай, алыптар менен дөөлөр ат үстүнөн камгактай учуп түшүшөт экен.
Азаматсыңарда экинчи суроо. Өзү келип катылган жоо кандай тагдырга туш болду? Кана ойлонуп көргүлөчү. Азамат эң жакшы туура. Өзү келип катылган жоонун манас таш талканын чыгарды балдар. Жолой баатыр баштап келген кулунан ажырап, өзү каңгайды көздөй качып, акыры токойго кирип келип кутулат экен. Эмесе, азаматсыңар эң жакшы жоопторду бердиңер. Таап көрбөйлүбү? Ал үчүн биз Вендин диаграммасын толтурушубуз керек. Силер үйүңөрдөн ушу Вендин диаграммасын толтуруп, мага жөнөтүшүңөр керек балдар. А мен болсо, мынандай кылып силерге жардам катары Вендин диаграммасын толтурдум. Манас бул баатыр, мекенчил, эл жүрөк, кең пейил, тайманбас, акылдуу, кайраттуу. Ал эми жолой деле баатыр, бирок баскынчы, камкор, ызылчууну сүйгөн адам экен. Эми үйгө тапшырма балдар. Вендин диаграммасынан сырткары дагы жолойдун жеңилиши деген чыгарманы окуп бересиңер.